ошентип 61 килограмм салмактагы кезектеги эл аралык беттеш. Кызыл бурчтан өзбекстандык мушкер чыкты. Жасырбек Мавлонов, ал эми Нурмухамед Нарманов ал биздин мекендешүүсүнө. Ал көк бурчтан буга чейинки эл аралык тиреште кыргызстандык мекендешүүбүз ийгиликке жараткан болсо, эми ал эстафетаны Нурмухамед Нарманов алып жаткан учуру 23 жашта биздин мекендешүүбүз өзбекстандык мушкерге караганда 2 жашка улуу. Буга чейинки профессионалдык көрсөткүчү жок, андыктан дал ушул ММА боюнча аралаш мушташ өнөрүндөгү алгачкы профессионалдык беттешин Нарманов биздин мекендешүүбүз өткөрүп атат. Жана алгачкы азыр мына 3 бурчтук ыкмасы колдонулууда. Ушул жерден аны аягына чыгарып кетет болду экен. Ыкманы өтө жакшы мына буттарын сонун кийгизип алды. Эми бирок бул жерден өзбекстандык мушкер абалдан кутулуп чыгып кетти деп айтсак болот. Дагы бир рет дал ушул ыкманы колдонуп атат. Колун тартуу керек. Жок, алгач демек бутка өзгөчө көңүл бурууда бутту кошту, моюнду кысту, эми колун тартуу керек. Мына колун кошту. Бирок өзбекстандык мушкер деле өтө чыдамкай сыяктуу, азырынча чыдап атат, бирок көпкө заводко дейм. Бул жерде болгон убакыттын иши болуп калды. Жок, бул соккуларды такыр моюнга албай, муунтук ыкмасын уланта өрүү керек. 3 бурчтук. Колун тартып кетсе болмок. Азыр өзүнүн колун кошуп, бул абалдан мына эми азыр колун тартып атат. Өтө демек интенсивдүү таймашка күбө болуп атабыз. Азыр атаандаштын артына өттү Нурмухамед Нарманов, Кенжебек Чекировдун шакирти. Бир топ Файтер KG спорт клубу бир топ мушкерлерин дебюттук таймашка чыгарып атат. Азыр артынан муунтук ыкмасын колдонгонго аракет кылып атат деле, позициясын акырындап начарлатып аткандайбы же андай эмеспи? Жок, дагы деле атаандаштын артында 2 бутун өткөрүп турат. Бул өтө маанилүү. Ыкманы бир топ туура аткарганга аракет кылып атат. Соккуларды узатып атып, аягында өзү дабысы менен партерде калды. Оңой эле позициясын жакшыртып кетип атат. Караңыздарчы, өзбек мушкерин бир топ кыйнатчудай. Өзбекстандык бул Жасырбек Мавлонов. Ошондо универсалдык беттеш боюнча Өзбекстандын чемпиону. Бирок биздин Нурмухамеддин фонунда таптакыр өзүнүн артыкчылыгын көрсөтө алган жок. Жалаң коргону менен гана өтүүдө. Дагы бир жолу бутун кошту. Эми баш сөктү көздөй сокку затат дедим эле. Өзбекстандык мушкердин моюн эмнеден жаралган таң каласың. Канча муунтук ыкмасынан кутулуп чыгып атат. Мына колду ары түртүп туруп, ушул жерде муунтук ыкмасын колдонуп атат. Бул ирет ишке ашат болду экен. Өтө керемет көрүнүш. Толугу менен артыкчылык Нурмухамед демек Нармановда болуп атат. Сериялуу соккулар башталды. Атаандаштын үстүнө минип алып. Чыканак менен соккулар кетти. Беттештин бүтөрүнө убакыт жетиштүү. Сериялуу соккулар болду. Мүмкүн калыс токтотот. Азырынча Өзбекстандык өзүнүн демек багынып бергенге макул эмес. 100% артыкчылык Нурмухамед Нармановда болуп атат. Дагы бир демек муунтук ыкмасы дал ушул 3 бурчтук. Эмнегедир бир караганда ыкманы толугу менен туура аткарып аткандай болгон. Буга чейинки бир нече учурда Өзбекстандык такыр функционалдык абалын жоготкон экен. Карасаңыздар, жөн эле жатып калды. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы сериялуу соккуларды узатуу керек жана калыс токтотуш керек го дейм. Туюк коргонуу эч нерсе кылбай жөн эле турат. Бул жерде
эми Жасырбек Мавлонов ден соолугуна зыян алып келип алышы мүмкүн. Же мунтук масын колдонуп койгон жок. Толугу менен көз көрүнө артыкчылыкты биз Нурмухамед Нармановтан көрүп атабыз. Акыркы 8-7 секундда демек бул жерден Жасырбек Мавлонов кутулуп кетти. Биринчи раунд экинчи раундту баштайбыз. Биринчи 5 мүнөттүктү көрдүңүздөр. Толугу менен Нурмухамед Нарманов өзүнүн үстөмдүгүн көрсөттү. Ал эми азыр өзбекстандык мушкерде Жасырбек Мавлоновду жогото турган эч нерсеси жок. Ал кандайдыр бир жолдун болушун гана күтпөсө, башка шарт жокку дейм. Анын турганын карасаңыздар, кадимкидей жүрөксүп калган сыяктуу. Бирок бир билгени бардай, акырындап атандашты тосуп алганга даярбы десек, азыр бутка кирип барды. Бул мунтук масынан чыгуу керек, эртерээк чыгып кетүү керек. Жерге эле таштабайбы? Эмне үчүн көтөрүп турат? Мына кутулуп чыкты. Өзүнө ишенимдүү. Бул жерде Нурмухамед Нарманов буттарын алып туруп, мына оңой эле атандашынын үстүнө минип алды. Сериялы соккуларды шашпай баштачудай. Буга чейин чыканак менен дагы 2 ирет сокку узаткан болчу. Буга чейинки раундда дал ошолор өтө таасирдүү болуп чыккан. 23 жаштагы Нурмухамед Нарманов биздин мекендешибиз. Албетте торчону кармаганга болбойт. Кыргызстан башчылары Алмаз Райымжанов, ринг анонсер, азыр бир сыйра күйөрмандарды демек активдүү болууга чакырып өттү. Азыр болсо эми Нурмухамеддин дагы дебюттук беттеш экенин эске алыш керек. Болбосо убактысынан эрте бүтүрүп салганга буга чейин бир нече ирет мүмкүнчүлүк болгон эле. Функционалдык даярдык эки мушкерде тең. Мына дээрлик функционалдык даярдык өтө мыкты деңгээлде болгон эмес сыяктуу. Анткени кыймыл чындыгында жайлап калды. Жасырбек Мавлоновду биз көргөнбүз. Буга чейин эле биринчи раунддун аягында эч нерсе кыла албай калганын эми Нурмухамед өтө активдүү болду атат. Бирок эсиңизге салып коелу, ал 100% үстөмдүк менен келе жатканын эске алышыбыз керек. Мына соккуларын карасаңыздар өтө жай. Мындай болсо анда муунту же кайруу укмасын колдонуу керек дейм. Соккуларынын таптакыр күчү жок болуп калды. Биздин мекендешибиз Нурмухамед Нармановда. Муунту укмасын колдонуу керек. Же колун кайрып кетет. Соккуларынын күчү жок, карасаңыздар. Бутты өткөрүп турат. Бексултан Өмүрзаков секунданты Нурмухамед Нармановдун Бексултан Өмүрзаковду албетте биздин аралаш мушташылардын сүйүүчүлөрү өтө жакшы билет. Айрыкча жекеме-жеке беттештерде бир топ чоң ийгиликтерди жаратып жүргөн, торчону кармаган болду. Жөн гана Өзбекстандык мушкер менен жатып берди. Болгону аягына чыгарып коюу керек. Ал да көкпет экен, жөн эле утулуп берип койсо болмок. Мына калыстын токтотушун күтүп жаткан сыяктуу. Калысты эле жөн эле токтотуп кое албайт. Ал үчүн факт керек, чындыгында ошого негиз керек. Эки мушкер тең дебютант экенин эсиңизге салып коелу. Эшин Лайын жолдосу азиялык ошондо Арыстан спорт клубунун өкүлү өзбекстандык мушкер. Азырынча анын кыймыл аракеттери албетте андай спорт клубтун атына дал келген жок. Ал эми файтер кечинин дебютанты Нурмухамед Нарманов жалаң активдүүлүк менен келе жаткан.
Бұл жерде 12 секундант. Во втором раунде за 4 минуты и 27 секунд победу одержал боец из Кыргызстана Нурмухамед Нурманов.